Махбуба быйыл 11-класста окуп жатат. Учурда мектеп окуучулар эс алууга чыкканына карабай, ал өзү окуган Жалал-Абад шаарындагы Жусупбек Салиев атындагы номер 3-мектепке чогуу окуган классташтары менен биргеликте баскетбол ойногону келген. Анын айтымында бош убактысын дал ушул спорт залда өткөрөт. Анткени сарай ичиндеги атмосфера анын көңүлүн көтөрө алат. Буга чейин мектепте спорт залы болгон эмес. Качан гана окуу жайына Жусупбек Салиев аты берилгенден кийин курулган. Мурун бизде спорт зал жок болчу. Биз баскетбол көчөдө ойнойт болчук. Жусупбек Бакиевдин аты бул мектепке коюлар кезинде биз 4-класста окуйт болчук. Ал мезгилден бери биздин мектепке көптөгөн жардамдар көрсөтүлдү. Анын эң чоң жардамы бул биздин мектепке бир Жалал-Абад облусунда даже жок бир чоң спорт зал куруп берди. Бул спорт залда окуучулар баскетбол, волейбол, футбол ойношуп спорт менен машыгышат. Андан сырткары биздин мектепке компьютер, телевизор, спорттук топтору, баскетбольный, волейбольный, спортивный формалар берилди. Фрунзе намын алып жүргөн мурдагы номер 3-мектеп 2006-жылы Жусупбек Бакиев атындагы орто мектеби болуп өзгөртүлгөн. Мектепке аты ыйгарылгандан соң билим уясынын көптөгөн чарба иштери жана башка маселелери да чечилген. Мектепке Жусупты атына койгондан кийин өтө көп мероприятия өткөзүлдү. Тарбия сааттар, особенно биз окуучулар как бывший ученик Жусуп Салиевич Бакиевди эстен чыгарбастан мындай намакыл өткөзүп турдук да. Жусупбек Бакиев 1957-жылы мектеп босогосун аттап, алгачкы билимин дал ушул билим уясынан алган. Ал убакта мектеп эски эле дейт, бул мектепте бирге окуган Хажу Акбар агай. Ал Жусупбек Бакиевдин акыркы жолу мектепке келип, өзү окуган канаага кирип, сүйлөгөн сөздөрүн эскерип, маркумдун көптөгөн ой тилектери ишке ашпай калганын айтат. Краска майдан кирип туруп сразу: это моя партия, я за этим партом сидел" деп, ушу партаны көрсөткөндө, на мэрде отуруп, мен жанында отурдум. Келген меймандар отурду, калган баары мугаламдар отурду. Март айында бизде сайлоо болду, туура? Февралда как раз коллективная встреча болгондо келип, он окуган классыны эстеп, Мухаммед, я вот здесь вот сидел деп, ушу партаны көрсөтүп, экинчи парт как раз. Шöyle көп окушкан мугаламдарды эстеп, үшүнчү убакыт өтүп кетти мына мектепке. Үшүнчү убакыттан берки аралап келип, эми мугаламдар менен көрүшүп, арасында как раз Ләле Губаевна таныды, Сапкону таныды. Мен как бывший ученик этой школы. Ошондой көп сөздөрдү жапырып, мектепти эстеп, мен депутат болуп калсам, ошо билим берүүгө, мектептерге көп өзүмө энергиямы берем деп ушундай обещание эткенде. Алла Таала ушундай экен, өмүр кыска экен, бул жигит өтүп кетти. Мектеп окуучулары эс алууга чыгып кеткени менен сүйүктүү билим уясына келип, анын 4 тарабын шыпырып тазалап турушат. Анткени ар жылы жаз айларында маркумдун жаркын элесине арнап ачык саат жана башка мектептин деңгээлиндеги маданий иш-чараларды өткөрүүгө даярданышат. 6-класстын окуучулары Жусупбек агайдын аты мектепке берилгенде биз 1-класста окуйт элек деп эстеринен да чыгарышпайт экен. Ачык саат өткөрөбүз. Ачык саатта биз ушу неме кылып Жусупбек Бакиев жөнүндө өтөбүз. Когда я в 1 класс зашел, вот это имени была празднована школа Жусупбек Салиевич Бакиев. Проходили его на открытом уроке. Что какого года он родился, кем был. Камила да 6-класста окуйт. Алдагы тең туштары менен биргеликте мектептин чарба иштерине жардам бергени келген. Класс ичинде парта үстүндө көтөрүлүп турган отургучтарды түшүрүп, өзүнүн орду мындан 55 жыл мурун Жусупбек Бакиев отурган партага бир азга отуруп эс алууну чечти. Мен келгенде мен ушу партада отурам. Бул жерде менин классташым отурат. Аты Тансылуу. Биздин мектеп Жусупбек Салиевич Бакиев атындагы. Биз класстын жазышта Жусупбек Салиевич Бакиев жөнүндө көп жазганбыз.
Жусупбек Бакиев 1951 жылы 18 сентябрда Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Күмүш Азиз азыркы Тейит айылында төрөлүп, 2006 жылдын 21 февралында жарык дүйнө менен кош айтышат. Өзүнүн өмүрлүк жолунда көптөгөн коомдук иштерди аткарып, карапайым эл үчүн көлөмдүү жардамдарды жасаган деп эскеришет тааныштары. Өзгөчө билим берүү тармагына көп көңүл бургандыгы да ооздон оозго өтүп келет. Жусупбек Салиевичти мен өтө көп жылдан бери билчүмүн. Ошол мен шаардагы 9-10, 4 гимназия мектебинде директор болуп иштегенде, ал киши шаардык кеңештин төрагасы болуп иштеп, ушу билим берүү тармагына өтө көп жардамдарды берип, ошол мен кандай маселе менен кирсем, ошол маселелерди убагында чечип берип, көйгөйлөрдү ошентип жүрчү. Ал кишинин ошол мен 10 мектепте иштеп жүргөндө, ушу биздин бир проблема мектептин үстүн жабыш эле. Ошондо отуруп, ошол Жусупбек Салиевичтин түздөн-түз жардамы аркасында ошол мектептин үстү шифер менен жабылып бүтүп калды. Андай мен 9 мектепте иштеп калдым. Ал жерде ошол көп маселелерде барып, түздөн-түз мектептин ичине кирип, эжек агайлар менен жолугушуп, кандай маселебиз болсо ошону чечип беришке жардам беришип. Жайлообек агай да бүт өмүрүн билим берүүгө арнаган. Ал адам баласы төрөлгөндө 3 карыз менен дуулат. Анын бири жаңы муунга билим берип, тарбиялоо дейт. Мындай ары түйшүктүү, ары сыймыктуу кесипти маркум Жусупбек Бакиев да аркалап, алгачкы эмгек жолун мугалимдик менен баштаган. Тарбиялаган шакирт устатынын жолун жолдоп, аны уятка калтырбаса, бул оозго аларлык жана көзгө толоорлук сыймык экенин айткан агартуу кызматкери Жусупбек Бакиев бул өрүштү басып өткөнүн айтат. Жусупбек Салиевичте дагы ошондой болгонун бетке айтып, болгон маселени чечиле турмаса болот, болбойт десе болбойт деген иштерин билет. Ошо негизги эле өмүрүнүн көпчүлүгү билим берүү тармагында кетти. Анан мен айтар элем, эми ал кишинен тарбия алган көп окуучулары бар, анын ишин уланткандары бар. Эми мен айтам, Улукбектин бир жакшы сөзү бар. Адам баласы 3 нерсе карыз деп. Биринчи жарык берген күнгө, экинчи өмүр берген энеге, үчүнчү билим тарбия берген мугалимге деген. Ошол 3 карыздын бир карызы болгон бул балдарга, жаштарга билим берүү, тарбия берүүдө ошол агартуу билим берүү тармагында иштегендиги үчүн аны менен кошо мен иштеп калгандыгымы сыймыктан менен кайсы мезгилде болсо да айтылат. Жусупбек Салиевич Бакиев мектепти аяктагандан соң жогорку билим алууга аттанган. Эмгек жолун Ош шаарындагы пакта иштетүү комбинатында жумушчу болуп баштаган. 1978 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетин бүтүргөн. 1978-1981 жылдары Жалал-Абадтагы зооветеринардык техникумдун комсомол комитетинин катчысы. 1981-1983 жылдары номер 6 кесипчилик техникалык окуу жайынын директорунун орун басары. 1983-1986 жылдары Коммунисттик партиянын Жалал-Абад шаардык комитетинин партиялык кабинетинин башчысы. 1986-1988 жылдары Маданият техникумунун директору. 1988-1990 жылдары шаардык партиялык комитеттин уюштуруу бөлүмүнүн башчысы. 1993-1992 жылдары Жалал-Абад шаарындагы педагогикалык окуу жайдын директору. 1992-1995 жылдары областтык элге билим берүү башкармасынын башчысынын орун басары. 1995-2001 жылдары Жалал-Абад шаардык кеңешинин катарынан 2 жолку чыгарылышынын депутаты жана кеңештин төрагасы. 2001 жылдын март айынан Жалал-Абад облустук айлана чөйрөнү коргоо башкармасынын башчысы. 2003 жылдын Кыргыз Республикасынын премьер-министринин буйругу менен Республикалык мамлекеттик жаратылышты коргоо фондунун аткаруучу директору. 2005 жылдын февраль-март айларында Жалал-Абад аймагында мурунку бийликтин адам укугун жана мыйзамдуулукту бузган саясатына каршы көтөрүлгөн карапайым элдик кыймылды жетектеген. 2005 жылдын 15 март күнү Жалал-Абад шаарында өткөн элдик курултайда Жалал-Абад областынын биринчи орун басары болуп шайланган. Волейболдон жакшы ойночу, сборной немени облусту түзүп, ошол жерде дагы катышчу. Абдан кыргыздардын мындай күчтүү
немеге политикага дагы, спортко дагы күчтүү адамдардын бири болчу. Эл уулу каза болгондон кийин 2006 жылдын 18 мартында Жусупбек Бакиев атындагы коомдук фонд түзүлүп, ал тарабынан жакыр жашаган үй бүлөлөргө жана жетим жесирлерге моралдык, материалдык жардамдар берилип турулгандыгы айтылат. Мындан тышкары Жалал-Абад шаарындагы көчөлөрдүн бири да Жусупбек Бакиевдин атын алган. Бул көчөдөн өткөн адамдар Жусупбек Бакиев жөнүндө жакшы билишкени менен, бирок кээ бирлери ал киши туурасында кененген сири биле беришпейт. Көркеңеште председатель болгон, төрага болуп турган. Шаардын төрагасы. Жакшы иштеген, шаардын элине көп пайдасы тийген кишинин. Жусупбек Бакиев өзү немеде 2005 жылкы революцияда да аябай активдүү катышкан киши болгон. Азыр мына 3-чү мектепке аты коюлган. Аябай ал жакшы киши дейт. Себеби мындай ак көңүл, анан чынчыл киши болгон деп билебиз да биз. Эле карты болуп демек иштеген. Илегардын отличниги болгон мен. Коомдук ишмер деп. Көпчүлүк коомдук ишмерлер Жусупбек Бакиев менен март революциясында жакындан тааныш болуп калышканын билдирип келишет. Анткени ошол кезде бийликти элдин колуна өткөрүп алууда сап башында турган инсан болгону ачуу чындык. Муну тарыхта тана албайт дешет коомдук ишмерлер. Ошол 5-жылдагы элдик революция перманенттик жол менен жеңген. А дегенде Жалал-Абадта жеңген 4-чү жалган Куран күнү, март күнү. Мен саат 11-лерде угуп, анан кийин мен Жалал-Абадка тезинен кетем дедим. Саат 3-тө жөнөдүк, тиги Иралиев Замир экөөбүз. Ал тартып жүргөн. Анан ошондо ал жактагы революциянын атаманы Гамал Сооронкулов деген мен иним бар. Ошол башкарып турган экен. Анан бирден бир идеологу, бирден бир башчысы ошол Жусуп экен. Мен ошондо таанышкам. Андан мурун уккам, бирок көргөн эмесмин. Кандай кишилер? Анан ал Жусуп ошол Бакиевтердин ичинен ошондо мага таза көрүнгөн, чечкиндүү көрүнгөн. Анан ошол революциянын жеңишине чоң салым кошкон. Так башында Курманбек Бакиев турган маалда да Жусупбек Бакиев өз калыбынан жанган эмес. Анын түз ташталган кадамы мансапка алдым жуттумдукка, бийликке алдырган эмес. Ал бир туугандарынын да жаңылыш жактарын сындап, түз жолго салуунун аракетинде болгон. Бул бир 15-теринде мына могу Кыргыз драма театрынын ар жагында экөөбүз жолуктук, Жусуп экөөбүз. Ал тиги жактан келди. Анан кийин экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Мен айтып атам, Жусупке абал чатак. Айдар жоктон Максим бар, айран жоктон Максым бар деген эбегейсиз жаман сөз башталды. Экөөбүз Курманбекке кирейилде айтабыз дегенде топчуке ой абдан жакшы айттыңыз, мен да угуп жүрөм, мен дагы чыдай албай жүрөм. Жүрүңүз деп түз эле бардык. Анан кийин сөздү мен баштадым. Курманбек, сенин уулуң азыр ушунчалык тез ылдамдык менен Айдардын колундагылардын бүт барын алып, ал түгүл андан башкаларга кол салып азыр жаман болуп атат. Жанагы сөздү айттым мен ошол. Айдар жоктон Максим бар, айран жоктон Максим бар деген жаман сөз элдин арасында абдан нааразы болуп атат десем, анан айтып калды, атаңдын оозун бул баланы эмне кылсын деди. Россияга жөнөтүп жүрсөмбү деди. Айттым, Курманбек, азыркы заман интернеттин заманы. Россия эмес, Аляскага жөнөтүп жүрсөң да ал жактан деле башкара берет. Телефон аркылуу, интернет аркылуу. Андан көрү сен жаныңан чыгарбастан тыюу салгын ага. Анан аке деди Жусуп. Аке, ишибиз чатак деди. Берки күлөрүңүздү да тыйыңыз деди. Медербек Усьянов да 24 март революциясынын катышуучусу. Ал Жусупбек Бакиев менен 1988 жылдары таанышып, чогуу иштеше баштаган. Анын маркум менен акыркы жолугушуулары тарыхта калган март окуяларында болгон. Ал киши уюштуруучулук жагынан билгич адам болгон эле деп эскерет. 2005-жылы февралда депутатка койгон шаардан. Бул жерден Курманбек Салиевич коюп, кийин каршы адамдар чыккандан кийин Жусуп Салиевич бул жерден коюп, Курманбек Салиевич базарга кетти. Ошондон бери таанышып, ошого караша кара пиарлар жүргөн, жанагы акча жасатты деп жалган жалаларды жаап, ушундай бийлик бир жаман ыплас иштерге барганда шайлап. Ошол малдардан бери таанышып, анан баштап ушул
азыркы бийликке уюштурган деп айтсам жаңылышпайм да. Ошол маалда ошо Жалал Абад шаарында сузакты уюштуруп, ошолордун негизинде анан кийин 4 март ошонун шайлоочуларынын катышуусунда ошо администрация басып алынган. Мен эми бул бир себеби деп гана айтмакчымын да. Себеби бунун башка себеби 24 марттын. Башка себеби Кыргызстандын жеринин сатылышы, жердин ага чыккан адамдардын аксыда атылышы. Негизги себеби ошол. Жусупбек Салиевич да кандайдыр бир деңгээлде ошол кийин шайлоого катышып, чоң бир себептердин бири болуп калды деп эсептейм. Ал кишини мен ушунчалык жакшы билет элем. Өзүнүн баардык нерсени жакын кабыл алчу да. Ошо Кыргызстандын өнүгүшү жөнүндө мамлекетке ошо кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн салымын кошуп жүргөн адам болчу. Биринчи жолу ошо юг деп туруп региональный экологический немени ачкан, ошондо жетектеп турган, Жалал Абад шаарынын өнүгүшүнө дагы кыйла салымдары бар. Себеби ушу шаардык кеңештин төрагасы болуп көп жылдар иштеген. Ошол киши тирүү турганда ушу бир туугандарына бир акыл айтып, бир туура мамиле кылдырып, туура жакка баштайбы деген ой бар да. Азыр менде эле эмес, бул элдин көпчүлүгүндө болгон ой. Учу бирге ажырайт, түбү бирге алдырбайт дегенибиз бир туугандын ичинде да жакыны, сырдашы болот. Ата-энеге керек болсо өзү да мойнуна алуудан корккон тилектер бир тууганга айтылат эмеспи? Коомдук ишмер Жусупбек Бакиевдин агасы ал жөнүндө көзүнө жаш алуу менен буулугу эскерет. Бир тууганы жөнүндө баяндап жатканда да карап турган адамга ошол учур көз алдында тартылып жаткандай элес калтырат. Жусупбек эң чоң уулубуздан кийинки экинчиси болгон. Bu kişinesinden ele oyunda aldırak oynaydıgan, mektepçe köprü katnaydıgan peyli var idi. Жалал Абадта 3. mektepte onun işkilası geçey, aslışını bulup bitirgen. Bitirgenden keyin ele bu Жалал Abadtaki mayda organizasyonlarda işe başladı. Bu ak köngül, anan kolu açık, aylığını alışımının tuganlılıktardı balığını iyice çakırıp iman elde bugün. Balığını iman kıptır güçede. Dakılı arasın balam desem, bunlar da top söyleşip durmasa kaç birinin kaydan tavapını söyleşem. De ak köngül, anan şu küldürüp etteminen keçkürün kelip şirket batkandayım kegendeyim bana uçurap turguçede. Bunlar şehirde turgan için baldardı varlığını getirip keledi de ata iş görsesin bir akarotka işlerlik biz yürün öyle de karşıya çağıp meke çağıp İşte bu altırak işte başçı bol oladı da. Kurban Beyken başçı bol oladı da. Ben sıvap geleyin, sırada yakışılap işte durguladım. Şu ak gönül şoktu giyen baradı da. Açık. Hiç birbirine cancal kıyanmaz, bir yamandık kıyanmaz. Tapkanını şu aylık alışımının naçar adamlarga berip sürgüçede. Кичинен чогуу жүргөн жолдоштору анын ачык мүнөздүү, боорукер жана чындыкты бетке айткан адам болгондугун жашырышкан жок. Айрым бир учурда бетке чаап сүйлөгөнү өзүнө залакасын тийгизип койчу. Сенин досуң ким көрсөт, мен сенин кандай адам экениңди айтып берем деп данышмандар айтып калтырган. Анын сыңарында Жусупбек Бакиевдин теңтуштары анын мүнөзүнө таң берүү менен эскеришет. Алардын айтымында Жусупбек Бакиев бала кезинде Кочкарата шаарындагы Ломоносов атындагы интернатта да окуган экен. Biz ошол жердеги розаларды акыркы коңгурообузга даже орус класс, кыргыз класста бөлүнүп келип туруп, сүйлөшүп турмуш болуп, ичинен жөрмөлөп, багышыган бой кичинекейлер кайчы менен кыркып, жакшынакай кылып кыркып өлүп койчубуз. Анда шаарда гүл сатуучу эмес, бирок интернаттан башка жердекилерге гүл коюлчу эмес, мектептерге. Мүнөзү бул чындыкка тийиспейт. Бирок чындыкты айтсаң, ал чындыкка баш ийген адам болчу. Бул Бакиевтердин арасында эң бир реальный, эң бир эми
жакшы адамдын өмүрү кыска деп коюлат экен. Ушундай адам. Маркумдун айылдаштары анын баары үчүн кам көргөн инсан эле деп билишет. Анткени Жусупбек Бакиев айылында жакыр үй бүлөлөргө материалдык жактан жардам берүү менен катар көчөнүн көрктөндүрүүсүнө чейин көңүл бурганын айтышат. Майда иштер дагы анын көз жаздымында калган эмес экен. Жамандык жакшылыктын бардыгына кирип, бул кандай болуп атат, эмне болуп атат, кандай камчылыктары бар деп сурап, камчылык жаярын баарын толуктап, адамдардын мындай кайсы бир мындай оор жактарын дайым көтөрөт эле. Айылдын бардыгыны, балдарыны же башкаларыны окуу жайга окутуп, билимдүү, илимдүү, паамдуу жакшы кишилер. Айылыбызды гүл кылайлы, айылыбызды гүлөккиле, баарыңар коро жараңар жакшыраак тазалагыла. Жакшына эл келатканда жакшына болуп көрүнсүн айылыбыз деп, айыл үчүн адам абдан күөт эле. Жусупбек Бакиев шаарда окуганы менен айылдаш досторунун кабарын бат-баттан алып турган. Анын жөнөкөйлүгү баарынын көңүлүн таап, Жалал Абад облусундагы кээ бир олуттуу окуяларда негизги ролду аткаргандыгы маалымдалат. Мен ал киши менен тааныштыгым ушул айылда бирге өсүп, бирге чоңойдук. Алар шаарда жашап, каникулда келет болчу, андан мен кичинекей бала болчумун. Бул киши кичинекейинен ушундай мындай айтканда организаторский жагынан аябай күчтүү жигит болгон. Мен ойлоймун, мындай жигиттер аз эле арабызда бар да. Мындай мүмкүнчүлүгү, ушундай уюштуруучулук, способносту, эл үчүн деген, жер үчүн дегендер ушунчалык берилип, эл үчүн, жер үчүн, мекен үчүн деген патриоттордун бири болчу да Жусуп Салиевич. Мен ошентип ойлойм Жусуп Салиевичти. Айдар Алиев бизге губернатор болуп келгенде биякты мындай принимать этпей Айдар Алиевти, анан Жээнбековди таластар принимать этпегенде да чоң роль ойногон болчу да. Ошол жерде эки жакты таластан аксакалдар келип, бул жерден биздин аксакалдар чогулуп, Айдар Алиевтин бул жерге губернатор кылып шайлап, Жээнбековди таласка алып барып шайлаганда дагы Жусуп Салиевичтин эң чоң зор эмгектери бар да. Ушул киши аркылуу ушулар бүтүп кеткен да. Жакын санаалаштары маркумдун эл билбеген өзгөчө жөндөмдөрү бар эле дешет. Студенттик күндөрүндө музыкалык аспаптарда да ойноп, спортко өзгөчө көңүл бургандыгын билдиришет. Спорт жагынан көргөнүм жок, бирок биз Фрунзеде Жусуп Салиевичте студент болуп, мен да студент болуп жүргөндө, мына Ак суу рестораны бар болчу, железнодорожный вокзалда. Ошол жерде ударный инструмент ойнойт эле. Үтебаев менен чогуу бир ансамбль уюштуруп, ударный инструмент ойнойт болчу. Ал жагынан талант күчтүү болчу. Анан баягы спорт эме эстеп кеттим. Ушул мына жол менен чуркайт болчу. Эртең менен туруп алып, шорт кийип алып чуркайт болчу айланып. Кичине ден соолук керек экен. Балдар, силер да ошо баштасаңар, биз карыганда чуркаган, силер да мынтип айланбайсыңар, чуркабайсыңар да, мына жерде жогору жакта каналыбыз бар, аякпай бир 2 километрге айланып чуркайт, эрте туруп чуркайт болчу Жусуп Салиевич. Бул инсан менен бирге жүргөн жолдоштору жана тааныгандарынын билдиришинче, маркум Жусупбек Бакиев спорт оюндарын, анын ичинен волейбол жана баскетболду кызыгуу менен ойногон. Анткени маркумдун алгачкы кесиби дене тарбия мугалими болгон. Учурда Махбубада да дал ушундай өзгөчөлүк бар. Ал Жусупбек агайдын жаркын элесине таазим этип, ыраазычылык билдирүү менен келечекте медицина тармагындагы адис болууну самайт. Кыргызстанды бүгүнкү күндөгү оор акыбалдан алып чыгууга көмөк көрсөтүү үчүн саясатчы да болууну тилейт. Анын бул максатын жаш жеткинчекти тегеректеп жүргөн адамдардын баары билет. Жусупбек Бакиев баштап берген жолду аягына чыгам деген тилек менен окуучу өз максатына жетүүнү көздөөдү. Өткөндүн жолу айкын болсо, аны улантып кетүү жаш муундун колунда. Үйдөгүлөр деле эркек менен өздөшөт. Ошондуктан мен полицик, чоң врач жана полицик болушума толук ишенишет.